Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсебсиз мактоолор пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Бүгүнкү биздин түз эфирге кош келипсиздер. Урматтуу Instagram көрүүчүлөр жана YouTube көрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү сүйүктүү сыйлуу коногубуз Аким Ажи Эргешов. Кош келиптирсиз. Кош болсун. Бүгүнкү биздин темабыз үй бүлө туурасында болот. Дегеле үй бүлө деген эмне? Ошол үй бүлөдөгү кээ бир кемчиликтер, үй бүлө деген теманын алкагында сүйлөшөбүз. Алгач эл менен амандашып алсаңыз. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу ала расулилlah. Сөзүмдү ырайымдуу боорукер болгон улуу жараткан аты менен баштайм. Жаратканга мактоолорумду, алкалоорумду айтуу менен пайгамбарыбызга салам салаватты жолдойм дагы. Урматтуу көрөрмандар, баарыңыздарга Аллах Тааланын тынчтыгын, амандыгын, берекесин каалап, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Алейкум ассалам. Сөз эң алгачкы суроо ушул үй бүлөгө бир аз аныктама киргизсек. Жакшы болот. Бүгүн чындап эле мындай бүгүнкү күндөгү өтө маанилүү маселелердин бирин көтөрүпсүңөр. Ошондуктан мен сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиргим келет. Экинчи ыраазычылыгым ошончо көрөрмандар менен ошондой бир айталык бир чоң жамаат менен жүз көрүшүп, мындайча айтканда баарлашып калганга дагы шарт түзүп берип атасыздар. Ошол шартты дагы өтө коомубуздагы бүгүнкү күндөгү заманыбыздын, учурубуздун, доорубуздун көйгөйлүү маселесинин тегерегинде мындай бир кеп козгоп чакырык жибергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Албетте үй бүлө дегенде бүгүнкү күндө биз билебиз, үй бүлө бул эгерде биз сөздүк маанисинде жөнөкөй үй бүлө дегенде кыргыз эмнени түшүнөт үй бүлө бул айтканда бир бекем чеп деп түшүнсөк дагы болот, же болбосо кайсы бир тең шерик иштин тегерегинде топтолгон, тең шерик укуктук шериктештиктин тегерегинде топтолгон бир топ десек дагы болот. Себеби дегенде үй бүлөнүн ичинде ата болобу, апа болобу, бала болобу, кыз болобу, чоң ата болобу, чоң баардыгынын мындайча айтканда өзүнө ылайык укук милдеттери, же болбосо жалпысын бириктирген бир иш бар ошо. Эгерде анын чындыгында үй бүлө деген маңыздык жагындагы терминдик аныктамасына келсек, бул мындай айтканда ата энеден турган, же болбосо үй бүлө мүчөлөрүнөн турган, мындайча айтканда бир топ, ал топтун ар бирине тиешелүү болгон укук милдеттери жүктөлгөн, эмне айтабыз биз, бир ынтымактуу коомдун эң алгачкы бир пайдубалы деп болот. Анықтан берсек болот. Сиз мисалы өзүңүздүн үй бүлөңүздү же башкалардын үй бүлөсү, мисалы кээ бирөө үй бүлө мамлекет деп коет. Сиз үчүн бул үй бүлө эмне? Жеке ой пикириңизде. Жеке үй бүлө менин жеке оюмда үй бүлө бул эмне дегенде, бул үй бүлө баардыгы эле билишет, үй бүлө бул коомдун эң алгачкы эмнеси, бир бөлүкчөсү деп. Эгерде коомдун эң алгачкы бөлүкчөсү болсо, үй бүлө мен үчүн эртеңки күндө улуттун, мамлекеттин, үммөттүн эң акырына келген учурда жалпы адамзаттын көз карегиндей кымбат болгон алгачкы ташы. Мен ушундай кылып көрөм. Эгерде биз ошол алгачкы ташты канчалык бекем койсок, анда менин улутум бекем болот. Алгачкы ташты канчалык бекем койсом, менин мамлекетим бекем болот. Алгачкы ташты канчалык бекем койсом, менин үммөтүм бекем болот. Акырына келген учурда дегеле адамзатты ким сактап калат дегенде, адамзатты адам сактап калат. Туурабы? Ошондуктан мен ойлойм, үй бүлө бул көз карегиндей кымбат болгон алгачкы пайдубалдуу таш. Машалла, эң сонун жооп. Эскерте кетсек, Instagram баракчасындагы түз эфирде болуп турган көрөрмандар, эгерде жүрөгүңүздү өйүп турган ушул үй бүлө туурасында суроолоруңуздар болсо, берсеңиздер болот. Андан кийинки сурообуз, үй бүлө дегенде баягы бактылуу үй бүлө бар, бактысыз үй бүлө бар. Дегеле ошол бактылуу үй бүлө өзүнүн бактылуу экенин кантип сезсе болот? Билесизби, эгерде биз жалпы коомчулукту алсак, ал ар кандай өлчөнүшү мүмкүн. Себеби дегенде бактылуулукту ар ким ар кандай кабыл алат. Бул жалпынын көз карашында. Эгерде сиз суроону диний ишмер катары, же болбосо диндин көз карашындагы бактылуулук каякта десеңиз, анда мен ошол призма менен айтып берейин. Шарияттын көз карашында бактылуу үй бүлө эмне деген учурда, бактылуу үй бүлө качан үй бүлө мүчөлөрү биринчи Алланын акысын унутпаган, чөйрөнүн акысын четке какпаган, өз укуктарын ортосунда сактаган, бири-бирине болгон адеп ахлактын, сый-урматтын үстүндө өмүр кечирген үй бүлө бул бактылуу үй бүлө.
Биз бардык материалдык дөөлөттөрдү сыртка калтырып, бардык байлык дегендин, алтын дегендин, бийлик дегендин, же болбосо дагы бир көзгө көрүнгөн нерселердин баарын сыртка калтырып туруп, жөн гана инсандык бактылуулуктун өзүн эмнеге байласак болот, адамдын руханий алакасын алып келип токтотсок болот. Мына ошондуктан мен айтат элем, эгерде адам кайсы бир үй бүлө алтынга чуулганып жашаса дагы, бирок Аллага болгон Аллага тиешелүү болгон акысын бербеген болсо, адамдардын акысына тебелеген болсо, ошол эле уште өз ара болгон мамилесинде болгон сый урматтын жана адамдык же болбосо жакындык алакалардын бардыгын адеп ахлактын үстүнө койбогон болсо, ал алтындан эч кандай эмне жок. Пайда жок. Ошондуктан мен айтат элем, бул бактылуулуктун биринчи көрүнүшү бул ар бир нерсенин өз акысын өзүнүн ордуна коюу. Аллах разы болсун. Бул жактан суроолор келип атат. Суроолор туугандар үй бүлө туурасында болсо жакшы болмок эле. Анткени биздин бүгүнкү темабыз элге жарыя кылган ошол үй бүлө туурасында болгон. Ошондуктан үй бүлө туурасында суроолорду берсеңиздер аябай сонун болот эле. Кийинки биздин сурообуз, ар бир эле үйдө казанай кагышат, ар бир эле үй бүлө урушат, жаңжал болот, бирок ошонун акыбети, ошонун арты ажырашууга чейин барып атат да. Негизи ушул уруш жаңжалдын Кыргызстандагы дээрлик басымдуулугу эмненин себептен болуп атат деп ойлойсуз? Сиздин ушул сурооңузга жооп бергенге чейин мен ушул суроого бир киришүү жасасам, кандай айтсаңыз, өзү деги эле өзү идеалдуу үй бүлө каяктан пайда болот? Деспи? Идеалдуу үй бүлөнү каяктан табабыз биз? Бир эгерде биз үй бүлө жөнүндө жакшылап түшүнүп, үй бүлөнүн өзүнө тийиштүү болгон милдеттерди аткармайынча, биз кайрадан ошол үй бүлөнүн аркасынан келген идеалдуу үй бүлөнү түзүшүбүз мүмкүн эмес да. Туурабы? Үй бүлө бул маселе, бул жөнөкөй институттардан эмес. Бул Кудай астындагы болгон, мындайча айтканда, бири-бирине болгон жеке ыктыярдын аркасында, ар биринин жекече экинчи тарапка болгон макулдугунун негизинде чоң убаданын аркасында кол кармашкан эки адамдын эмнеси болот? Союзу болот. Биргелешкен ынтымагы болот. Биз жогору жакта айттык, мына ушул эң алгачкы коомду тургузган эмне пайдубалдын ташы дедик. Эгерде мына ошол пайдубал, эгерде ошол баш кошуп аткан эки адам жакшы болсо, эки адам таза болсо, эки адам бири-биринин урматын, бири-биринин укугун, бири-биринин аброюн, абийирин өз ордуна койсо, анда ошол жерден, ошол экөөнүн ортосунан ошондой болгон адамдар чыгат. Туурабы? Алардан чыккан дагы бир ошондой, биз айтпадык, үй бүлө бул коомдун эң алгачкы эмнеси деп, мындайча айтканда, уюткусу деп. Бул уюткудан туруп келип туруп, анан кийин үй бүлөдөн ким курулат дегенде, таза коом курулат. Эгерде таза коом курулган болсо, анда таза өлкө курулат. Эгерде таза өлкө курулган болсо, анда таза чөйрө курулат. Туурабы? Мына ошондуктан биринчи үй бүлөнү биз кайдыгер карап туруп, анын кайдыгерлерин, ага болгон кайдыгерликтин артынан үлгүлүү болгон үй бүлөнү күтпөй эле коюшубуз керек. Бул мындайча айтканда арифметикалык эле эсеп. Арифметикалык эсеп. Бирге бирди кошсоң бир болот, бирок бирден бирди алып койсоңчу дегенде ал 0 болот. Мына ошондой эле маселеде келген учурда биз билишибиз керек. Бүгүнкү күндөгү ошол үй бүлө ичиндеги болгон эркектей болгон жоопкерчилигин сезбесе, аялдай болгон өзүнүн жоопкерчилигин сезбесе, же эркектей болуп өз укугун билбесе, же аялдай болуп өз укугун билбеген болсо, анда алардын артынан ким келиши мүмкүн? Туурабы? Алардын артынан дал ошондой болгон бузуку, же болбосо өзүн өзү эптей албаган, өзүн өзү коргой албаган, өзүн өзү тарта албаган, же өзүн өзү эмне, мындайча айтканда, татыктуу алып жүрө турган эмне үй бүлө турушу мүмкүн эмес. Биз эч качан кыял менен шаар курбашыбыз керек. Кыял менен шаар курулбайт. Шаар түз устанын, чебердин, баштоонун, акылдуунун, же болбосо иштермандын эмгегинен анан эме болот? Шаар курулат. Кыялдагы шаарлар баардыгы жомокто. Баарысы жомокто жашайт. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө үй бүлө маселесине келген учурда кыялдан алыс болушубуз керек. Ошондуктан жанагындай үй бүлөнүн алдын алуу, же болбосо бузулуп кетип аткан үй бүлөлөрдүн себеби эмне дегенде, себеби барып кайрадан ошонун алдында турган үй бүлөдө.
Көрдүңүзбү? Бул айтканда муну көпчүлүк бүгүнкү күндө ар кандай жоромолдорду жасашат. Бүгүнкү күндөгү экономикалык абал дешет. Мен буга жообум бар. Анда биздин 30 жылдарда, 20 жылдарда, 25 жылдарда, мындан 100 жыл мурда бул ата-энелерибиздин экономикалык акыбалы кандай болгону десек, эшиктин астына байлап койгон бир уй менен эле бир жылкыны же бир бенин сабы чыгып отуруп эле 10дон 8ден баланы чоңойтушкан эле. Эмне үчүн алар экономикалык көйгөйгө калтырбастан келип туруп бүгүнкү күндө эмне биз бардык нерсени экономикага байлашыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчиден бүгүнкү күндө биз жетиштик деп атабыз. Кечээ күнүнөн бери мен өзүмдүн аталаш бир байке менен отуруп калсам айтат, иңин билесиңби дейт. Эмне десем, биз жетиштик деп атып ар бир балабызга бирден бөлмө курганга, ар бирине биз өзүнчө бир бөлмөдөн жасап койгонго жетишип бул ийгиликке жеттик деп ар бир бөлмөнү бөлүп, ар бир бөлмөгө бирден жайгаштырып койгон менен кайрадан биз өзүбүздүн киндигибиз, өзүбүздүн курсагыбыздан же өзүбүздүн боорубуздан бүткөн балдардын бардыгын кайра бири-бирине болгон сезимди өлтүрүп салат. Жок кылып коет экенбиз дейт. Мындай чын ойлонуп карап көрсөң, биз чындап эле кайсы бир деңгээлде мен жогору жакта айтпадымбы, бул материалдык баалуулук, материалдык дөлөт бул бактылуулуктун бир жак чети да. Болгондо дагы эң мындайча айтканда эң акыркы бир себептеринен бири. Алгачкы себепке кирбейт. Биз аны алгачкыга коюп алганбыз. Аны биз алгачкыга коюп алганбыз дагы, натыйжасында эмнеге жетиштик дегенде, ошондой ар бир бөлмөгө өзүнчө кызыбызды отургузуп, ар бир бөлмөгө өзүбүздүн балабызды отургузуп, ол бала бир туугандар үйдүн ичинде отуруп алып туруп, бири-биринен буюм талашып, бири-биринин бөлмөсүнө киргизбей, бири-бирине сен укугуң жок бул жака кирген, бири-бирине менин буюм эмне үчүн уруксатсыз тийишесиң деген сөздөрдүн аркасында. Аны сүйлөшүп отуруп чындап эле. Мурда биз бир туугандар эмес, эки бир туугандардын балдары биригип алып туруп, бир төшөктүн, бир көрпөнүн ичинде жатып, бири-бирибиз менен не жомок айтышып, бири-бирибиз менен сыр алмашып, бири-бирибизге болгон нерсени айтып берип, бири-бирибиздин көйгөйүбүздү, бири-бирибиздеги болгон кемчиликтерди, бири-бирибизде болгон артыкчылыктарды биз бири-бирибизден көрүп эмне болот элек? Анан өсүчү элек. А бирок бүгүнкү күндө биз эмнеге айландык дегенде, биз адамдардагы болгон эң жаман бир сапат, бул өзүмчүлдүк сапатка биз эмне кылат экенбиз, ошо жетишкендик менен барат экенбиз. Натыйжасы келип туруп эмнеге жеткирет экен? Натыйжасы эртең күнү келген учурда ал кыз башка үйдө ошентип өзүмчүл болуп чоңойгон, а бул жактагы бала өзүнүн үйүндө өзүмчүл болуп чоңойгон. Көрдүңүзбү натыйжасы? Эмнеге алып келет деген? Бул дагы ошол себептердин бири. Эми айтпайм, ушу барган эле баягы ажырашуунун себеби ушул деп айтканга болбойт. А бирок негизги себептердин бири ошол. Бүгүнкү күндөгү үй бүлө биз элестетишибиз керек, эртеңки улуттун эмнеси болуш керек, мындайча айтканда, бир ишенимдүү үрөнүнө айланыш керек да. Улут эгерде кылымдап жашашы мүмкүн. Кайсыл шарттар дегенде, ошол үй бүлөгө таандык болгон багыттар же ошо негиздерди, үй бүлөгө таандык болгон чектерди, үй бүлөгө таандык болгон укук милдеттерди таануу менен анан улут кылымдап жашашы мүмкүн. Ансыз ал улуттун улут болбой калуусу бул эмне? Бул коркунучта калат. Түшүнүктүү. Алла разы болсун. Азыр бизде Инстаграмдан дагы келип атат суроолор. Ассаламу алейкум устаз, эгерде жубайымды хиджаб жабын намаз окуу десем, окубаса эмне кылышым керек дейт. Эгерде сиз хиджаб жамын же намаз окуу десе, хиджаб жамынбай же намаз окубаган болсо, ал болгону ошого түшүнбөгөндүктөн гана барып атат. А эгерде ал нерсени түшүнүп туруп, ошол нерсени мен жасабаймын, себеби дегенде эч кандай Кудай жок деген болсо, бул маселе эң оор маселелерден. Анда ажырашуудан башка жол калбай калат. А бирок ага болгон түшүнүгү, ага болгон эмне деп коет, ынанымы жетпей аткан болсо, аны түшүндүрүү керек болот, аны окутуу керек болот, аны мындайча айтканда ошондой болгон чөйрөгө жакындатуу керек болот. Биз эмне кылганбыз? Үй бүлө курууга келген учурда көпчүлүк учурда тилекке каршы кандай десем, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, баягыдай кооз, сырты кооз нерселерге эле көңүл буруп алганбыз да. Хадис оорураак, мен аны айткым келбейт, просто анын маанисине келген учурда биз көпчүлүк учурда нерсени тандап аткан жарыбыздын же болбосо турмушка чыгып аткан жигитибиздин сыртына көбүрөөк эмне кылабыз? Маани беребиз. Сулуулугуна. Ылыгына эмес, сылыгына. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү үйрөткөн осуяттарына келген учурда эмне үйрөткөн? Эгерде силердин кызыңардын колун сурагап келген кишинин ахлагы менен кулчулугу силердин ыраазы кылса, анда анын көзүнө, тишине, кашына карап отурбагыла деген.
Себеби дегенде кызыңарды кыз кылган анын ахлагы менен Алладан болгон коркунучу деген. Караңыздар. Ошол эле учурда кыздардын дагы турмушка чыгууга келген учурда, ошондой болсо, балдардын дагы кыздарды тандоого келген учурда аялды 5 нерсе үчүн тандаса болот деген. Анын сулуулугуна, байлыгына, атак даңкына, ата тегине карап туруп, бирок динине карап шашкын эки колун эсе алат деген. Бул жагынан деле караган учурда кыздагы болгон ички сапаттарга көңүл буруп атса, бул жагына болсо деле жигиттеги болгон ички сапаттарга эмне болгон. Но бирок абал ушул эмне кылайлык? Диний мектептерибиз жок болсо, медресе болот экен, медресеге салуу балдар барат экен. Балдарыбызды болсо светтик деген аталышта биз конституцияда жазып алдык дагы динди мындайча айтканда инопланетяндар үчүн калтырып койдук. Көрдүңүзбү? Анан натыйжасында кимдер пайда болуп атат? Же табиятын тааныбаган, же аялдын укугун билбеген, же болбосо айталык үй бүлөлүк милдеттерди эмне түшүнбөгөн кимдер чыгып атат, жаштар чыгып атат. Эми аларды эптеп ортосунда эмне кылышыбыз керек бүгүн? Сакташыбыз керек. Сактоого келген учурда биз гана акыркы суроо жооп катары айтат элем. Эгерде мындайча айтканда келинчегиңиз намаз окубаймын деп атса, анда окуткан намаздын ордун түшүндүрүңүз. Намаздын маанисин түшүндүрүңүз. Эгерде жоолук салынбаймын деп атса, жоолуктун маанисин түшүндүрүңүз. Эгерде быйыл түшүнбөсө, наркы жылы түшүнөт. Эгер наркы жылы түшүнбөсө, наркы жылы түшүнөт. А эгерде ачык келип туруп мен эч кандай Кудайды билбеймин десе, анын иши башка жакта. Ошол эле. Аллах разы болсун. Мына ушул суроого эле улай экен. Ассаламу алейкум устаз, мен үйлөнөйүн деп жаткам, үйдөгүлөр мага бир кыз табышты. Турмуш кургандан кийин оруносун десем, макул болбоду. Эми эмне кылсам болот дейт. Эми эмне болот эле деген ал баш кошуп алган болсо, аны дагы эле кайрадан тарбиялагандан башка жол калбайт. Бирок эсиңиздерге салайын бармын, мажбурлоо бул маселени чече турган иш эмес. Күч колдонуу, же басымтуу, же болбосо анага эмне бир айтайлык басым жасоо, же кайсы бир аргаксыздыкка алып баруу менен ал ибадат. Ал Алланын астында аткара турган эмне? Ибадат. Ибадат эч качан мажбурлоо менен эмне болбойт? Кабыл болбойт. Ошондуктан бир гана түшүндүрүү жолу калат, окутуу жолу калат, аны тарбиялоо жолу калат. Эгерде турмуш кура элек болсо? Турмуш кура элек болсо мындан баш тарткан жакшыраак. Ал кызга эмес, башка кызга гана жакшы. Ооба, ылайыктуусун тандап алганга жакшыраак. Аллах разы болсун. Инстаграмдан көпчүлүгү угулбай атат деп атат. Негизи айла жок, бирок бул эфир сакталат. Кудай буйрса, сакталгандан кийин мунун үнү жакшыраак болуп угулат. Ошону эске салып кетели. Андан кийинки суроолорго өтөлү. Бул дагы Инстаграм баракчасынан келген. Ассаламу алейкум устаз. Баягы кээ бирки үй бүлөдө айымдар эркектерге үстөмдүк кылып калышкан. Бул көрүнүштү эмнеден улам болушу мүмкүн бул көрүнүш деген экен. Тилекке каршы мен бир аз үнүмдү көтөрүп сүйлөгөнгө аракет кылайын, себеби дегенде инстаграмдагылар укпай атыптыр. Бул көйгөй бизде билесизби, кайсы мезгилден башталды дегенде бул көйгөй биз эгемендикти алгандан кийин эркиндик деген чакырык, баягы сөз эркиндиги, анан аялдын деле укугу бар экен деген чакырыктар чыккандан кийин, ошол эле учурда баягы баалуулуктар алмашкан болорго туура келет да. Баалуулуктар алмашкан учур келди. Советтер Союзун эгерде эске алсак, Советтер Союзунда мезгилинде динги кысым болгону менен баалуулуктар баары бир кайсы мыйзам алдында сакталган. Ал кайсы баалуулуктар дегенде, мисалы үчүн аялдык намысына мындай шек келтирбей турган деңгээлде өзүн алып жүрүү керек. Мисалга, аял эң эле негизгиси дегенде, мисалы үчүн жоолук салынбаса дагы көйнөгүн тизеден ылдый өйдө көтөргөнгө болбойт эле. Ал ким болбосун, ал артистпи, ал звездабы, ал башкабы, айырмасы жок. Бирок биздин коомдун, чөйрөнүн нормасы ошондой болчу да. Караңыз. Ошол эле учурда аялдардын деле, мындайча аялдар катмарынын деле көз карашы эркектерге караган мезгилде эркек кантип эле бош жүрүшү мүмкүн? Бош жүрүш мүмкүн эмес, бул зыян деп кабыл алчу. Бүгүнкү күнү бекерчилик мода байланды. Ооба. Туура. Иши кылса адамдын жашоосуна түздөн-түз байланышы болгон маселелердин, мындайча айтканда, же болсо адамдардын жашоосуна түздөн-түз байланышы бар, орду бар баалуулуктардын орду алмашкандан кийин бизде ушул көйгөй башталды. Эмне деген, мындайча айтканда, аял деле кыйгырса боло берет. Укугу бар. Аялдын укугу деле бар. Аял деле башкарыш керек.
Аялым иши башкарган болбосун. Бир жөнөкөй мисал, мен кечээ күнү эле мына ушул балалыктар алмашкандыгына мен Марал FM-деги болгон бир көрүнүштү айтып берейин. Бир эксперт отурат ал жакта. Экспертке суроо узатат угармандар. Суроо узатканда не деп атат? Бүгүнкү күндөгү үй бүлөлөрдөн ажырашкандардын эгерде сурамжылай келсек, алардын басымдуу бөлүгүндө аялдарыбыз көп сүйлөйт, аялдар сүйлөбөй калса эле бул маселе чечилмегиле деп айтышат. Ушуну кандай кылып чечсек болот десе, барып Казакстандагы бизнесмен үйлөнгөнү барып туруп, силикон кыздарга үйлөнө берсин анда деп эксперт сүйлөп атат. Бул деген сөздө бул далдалчы болуп атат. Бул мындай эксперт эмес. Ал деген сөз мындай, ал аял эмне десе сүйлөгөн укугу бар. Ага эркек эмне, ага чыдаганга милдеттүү. Бул аяктагы тараза. Муну ким бизге үйрөтүп атат? Бул тараза каяктан сатылып келди бизге? Канчалык акчага келди деген суроолорду бериш керек бүгүн. Канча акчага сатып алдыңар ошол таразаны? Биз көрөлүкчү ошол таразы. Бул эмне деген эмнени мындайча айтканда жоопкерчилик менен милдетти сүйлөп берет ошол тараза. Дегенде ал тараза бузук тараза. Бузук тараза. Себеби дегенде эгерде бүгүнкү күндө биз кайсы бир үй бүлөнү сактагыбыз келсе, кайсы бир деңгээлде биз өзүбүздүн өлкөбүздү сактагыбыз келсе, кайсы бир деңгээлде биз өзүбүздүн улутубузду сактагыбыз келсе, анда ошол улутту түзүп турган ар бир эркектин жоопкерчилиги менен кошо милдетин, ар бир аялдын милдети менен кошо жоопкерчилиги менен кошобуз керек, укугу менен кошо жоопкерчилиги менен кошобуз керек. Үйрөтүп алыш керек. Үйрөтүшүбүз керек. Эч качан далдалчылык менен биз элди же коомду же үй бүлөнү сактап кала албайбыз. Ошондуктан мен кайрадан дагы бир жолу мен угармандарга айткым келет. Ал таразыны биз сурашыбыз керек. Каяктан сатылып келген таразы, канча сомго сатылып келген таразы. Эгер ал бузук болсо, ал өлчөмдү билбейт. Ал билесизби? Ал сөзсүз түрдө бузук таразы. Ошон үчүн мен сурап атам бул суроону. Ал сөзсүз түрдө мындайча айтканда, колдо буралган таразы. Алланын таразысындай таразы эмес. Алланын таразысы аны бураганга болбойт. Мен кечээ күнү интернеттен да көрүп калдым, базарлардын бирөөсүнө көрсөтүп атышат. Таразын алдаган келген учурда астына магнит коюп атышат, жип байлап атышат, жыгач коюп атышат. Иши кылса бардыгы эле келип туруп эмне кылып атат? Таразыны өздөрүнүн колу менен эмне кылып атышат? Башкарып алды ашат. Бурап атышат да, мындайча айтканда. Значит, бул жердеги мен айтып аткан кишинин дагы таразы ошондой буралган таразы деген сөз айтып атат. Аллах разы болсун. Өтө сонун пайдалуу жоопторду бердиңиз. Мисалы, бул да ошол элден келген суроолор. Илгери аталар дейт, аялдарын сөз менен башкарчу дейт. Азыркы учурда таяк менен да башкара албай калды. Мунун кесепети эмнеден улам болушу мүмкүн дейт. Сөздүн башында айтып өттүм эле. Биз үй бүлөнү бир мындайча айтканда локальный нерсе катары карабашыбыз керек да. Мындайча айтканда бир үй бүлө бул өзүнчө бир үзүк нерсе. Муну ар бирине өзүнчө карашыбыз керек деген болбойт. Жок. Бул үй бүлө, бул поезддун неси барбы? Чиркелген вагондору барбы? Ооба. Дагы да ушундай нерсе да. Бирин аркасынан ээрчип, ошол эле баскан жолду экинчиси басат. Же бир вагон баскан жолдон экинчиси мындай кылып басабы? Жок, мүмкүн эмес. Эгерде биз бир коом болуп, же бир чөйрө болуп, же бир өзүнчө бир маданиятка, үрп адатка, каада салтка, бир динге ишенген чөйрө катары биз бараткан болсок, анда билиңиз, бир башында кеткен үй бүлөнүн аркасынан экинчиси чиркелип эмне болуп кетет? Ошонун артынан кетет. Из бузбай кетет. Бул учурда мен эгерде менде көйгөй болгон болсо, көйгөйдү башка жактан издебейин. Жо артында кетип аткан мени мындайча айтканда локомотивди карайм. Мен эң башындагы эмне болчу? Ал каяка карап кеткен эле. Анан келип алып туруп көйгөйдү бул ортодогу вагондо эмне дегишим керек да? Ортодогу вагондо проблема болсо керек деп. Жок. Проблема каякта болгон? Эң башында кеткенде болгон. Көрдүңүзбү? Мына ошондон бүгүнкү күндө мына биринчи суроого деле ушул эле жоопту айтсак болот да. Эмне үчүн баягы аял мындайча айтканда эркек мындайча айтканда баш ийип же болбосо аялдардан зомбулук көргөн эркектердин да санын көбөйүшүнө жолду караш керек. Кийинки суроодо деле мындайча айтканда бул өтө татаал мындайча айтканда философиялык маселелерди айтыштын деле кереги жок. Мен ошон үчүн бүгүнкү күндө аят хадистердин алып келбей атам. Бул жөн гана биздин жөнөкөй тил менен айткандагы үй бүлөнүн орду бүгүнкү, үй бүлөнүн сүрөтү, үй бүлөнүн картинасы кандай чалдырылып атат. Көрдүңүзбү? Көйгөй каякта. Биз жанагында келип алып туруп, баягы кичинекей үй бүлөнүн көйгөйүн как бир
чоң бир мамлекеттин көйгөйүндөй кылып карабашыбыз керек да. Жок, бул ар бир үй бүлө көңүл буруп, ошого жараша аракет кылып, ошонун артынан мындайча айтканда ошол коомго дагы, чөйрөгө дагы, адамзатка деле, үммөткө дагы түздөн-түз пайдам тийсин деген аракетте бир ыхлас менен бир оңго карап баскан болсо, Кудай Таала бул үй бүлөнү эмне кылат? Оңдойт. Ошондуктан эгерде башындагы кеткен локомотив өзү бузулуп башка жолго салып алган болсо дагы, мына ортодогу эмнени кылса болот? Өзүнүн багытын өзгөртсө болот. Эмне шартта дегенде, өзүнө жүктөлгөн милдет менен жоопкерчиликтерди, укук менен нелерди, милдеттерди бирдей эмне кылыш керек, аткарган өтүш керек. Ошол маселени чечүүчү нерсе болот. Ошондогондо экөө бир жолдо кетет. Ооба. Түшүнүктүү. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум устаз. Мен аялым менен мындан 3 ай мурда ажырашкам. Үй бүлөм менен жакшы мамиле, баягы апалар менен жакшы мамиле кылган эмес окшойт. Кийин дагы жарашайлы деп чакырсам, ал апам менен баягы үй бүлөм менен туугандарым менен катташпайм деп атат. Эми ажырашайынбы же кайра үй бүлөмдү сактап калсам болобу дейт. Эгерде аял менен бир туугандарды аял менен бир туугандардын ортосунда же аял менен ата эненин ортосундагы тандоо болгон болсо, сиз ата эне менен бир туугандарды тандаңыз. Ал аял алтын болуп калса дагы. Эмне үчүн дегенде, эң жаман жери биз жогору жакта айттык. Коомдун бузулуусу эмнеден дегенде үй бүлөдөн дедик. Сиз дагы эртең күнү барып алып туруп, аялыңызга ата энеңизди алмаштырып, аялыңызга бир туугандарды алмаштырып, аркаңыздан дагы ошентип бир туугандарды алмаштыра турган балдарды чоңойтпоңуз. Эгерде тандоо мүмкүнчүлүгү калтырылып атса, анда үй бүлө менен ата энеңерди тандаңыз. Комментарийде жооп коюңуздар дейт. Жанагы мындан мурда дагы сиз ошол бул темада сүйлөп кеттиңиз, бирок дагы да кененирээк айтып берсеңиз жакшы болот экен. Ислам үй бүлөсү негизи кандай болуш керек? Сыртынан караганда, мисалы көпчүлүгү аялы хижаб кийиш керек, балада сакал болуш керек, экөө жетелешип жүрсө, ошол ислам үй бүлөсү деп түшүнүп калат азырчы. Негизи ислам үй бүлөсү кандай? Өтө жакшы суроо. Өтө жөнүндүү суроо. Себеби дегенде айтып атпайбызбы, адамдар көпчүлүгү шаарды кыял менен куруп алат дагы. Анан мындайча айтканда кыялында бактылуу болгусу келет да, бирок чыныгы бакыттын ичинде жашаганды билбейт. Эгерде биз чыныгы үй бүлөнү карап көрө турган болсок, ал катардагы кыргыз жараны. Катардагы кыргыз жараны. Ал калпакчан болушу мүмкүн, жылаңбаш болушу мүмкүн. Ал сакалчан болушу мүмкүн, сакалы жок болушу мүмкүн. Бирок биз үчүн эң кымбаты сакал эмес. Биз үчүн кымбаты же болбосо узун көйнөк эмес. Биз үчүн кымбаты кыргыздын үй бүлөсүнүн сакталуусу. Кыргыздын үй бүлөсүн сактоо үчүн ошол баш кошуп, бири-бирине ыктыяры түз келген, бири-бирине нике кайыптан келип, Аллах Тааладан баш коштурулганга бир тагдыр жолу мындай тушташтырган эки жаш бири-бирине болгон укук милдеттерди так билип, так аткарган адамдар болуш керек. Укук милдеттерди бизде каякта окутат, айтыңызчы, ким билет? Бүгүнкү күндө мектептерде 11 жыл мектепте окушат. 11 жылды мектепти бүткөндөн кийин көпчүлүк жаштар эмне кылышат? Баш кошушат. 11 жылдык мектепте биз эмнени үйрөтөбүз үй бүлөгө тиешелүү? Үй бүлөгө тиешелүү мисалы биз эч нерсе үйрөнгөн жокпуз биз. Мынеке. Бул мен ойлойм, сиз ошол Кыргыз Республикасы өзүнчө эгемендүүлүк болгондон кийинки билим берүү министрлигиндеги бекитилген жалпы бирдиктүү программанын негизинде орто мектеп бүткөн киши катары айтып атасыз. Мен эчтеке билбейм деп атасыз. Значит, мен ойлойм, сиз жалган иштеп аткан жоксуз. Ошол учурда мен деле күбө катары айтам, себеби дегенде мен окуган программа менен сиз деле окуп бүтүп атасыз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасындагы илим билим министрлигиндеги болгон окутуу программасы Советтер Союзунан бери өзгөртүлө элек. Себеби дегенде мен дагы Советтер Союзунун мектебин бүтүргөн киши катары аялдарга тиешелүү укуктарды, эркектерге тиешелүү милдеттерди, эркектерге тиешелүү укуктар менен аялдарга тиешелүү жоопкерчиликтерди мен мектептен окуган эмесмин. Мен окусам бир гана келип шарияттан окудум ал нерсени. Көрдүңүзбү? Бул учурда биз кимди күнөөлөшүбүз керек эми келип? Министерствонубу же жаштардыбы? Же калктыбы? Же улуттубу? Же дин туткандардыбы? Ким турушубуз керек азыр? Азыр элден сурасаңыз, мамлекетти дейт. Көрдүңүзбү? Мамлекеттен сурасаңыз,
жаштарды дейт. Жаштарда ыйман кетти дейт. Ким айтты? Ким чыгып туруп ушу жаштарды күнөө айлат бүгүн? Көрдүңүзбү? Мындай айтканда бардык нерсе айланып келип туруп эмнеге тактойт? Ар ким жоопкерчиликти өзүнө алгысы келбейт. Аныңызбы? Ошондуктан мен айткым келет, бүгүнкү күндө биз эч качан мусулман үй бүлөсү деген учурда эле жакшынакай сакалын кырып, жакшынакай кылып өстүрүп, анан кийин сылап, анан кийин жолугун салдырып, анан ээрчип жүрсө эле вот үй бүлө экен дебесен жок. Эгерде ошол кыргыздын баласы, кыргыздын кызы үй бүлө турмушун куруп аткан мезгилде бири экинчисине болгон тиешелүү таандык болгон укуктарын сактай алса, бири экинчисиникин. Экинчиси дагы биринчисиникин ошентип сактай алса, бири экинчисине болгон астындагы жоопкерчилигин аткара алса, экинчиси биринчисинин алдында дагы ошол нерсеге тура алса, анда биз айтабыз, бул мусулман үй бүлөсү. Аныңызбы? Мына ошондуктан биз эч качан мындайча айтканда аша чаап барып туруп, мындай бир айталык кээ бирки эксперттер же болсо кээ бирки аалымдар, устаздар айтышы мүмкүн. Мына бүгүнкү күндөгү үй бүлө бул баягы намазын, сакалын, чапанын сактагандар болсо деп айтышы мүмкүн, бирок мен антип айтпайт элем. Мен айттым, биринчи Алланын акысын бере алган. Элдин акысын унутпаган. Бири-биринин укугун сактап, ар биринин жоопкерчилиги астында ишин аткарган. Бул үй бүлө мына ошо бүгүнкү күндө биз издеп аткан, биз күтүп аткан, биз элестеткен үй бүлө мына ошо мусулман үй бүлөсү. Алла разы болсун. Бул негизи биз түзгөн суроолорго бир үстүрүктөн жооп берип өттүңүз. Бирок биз баягы ар бирине токтолгубуз келип атат да. Мисалы кече жакында эле Аксыда чыкты, баягы аялына үстүнө таштарды илип алып, баллондорду илип алып. Ошого окшогон мисалы дагы бир жерде аялдарды уруп кеткен, тееп кеткен. Деги эле ошол аялдардын зордук, зомбулукка кабылышы бул эмнеден улам болуп атат? Же алар өздөрүнүн укугун билбей атабы, же эркектер мындай майда киши болуп кеттикпи? Бул жерде мен биринчи айтат элем, бул караңгылык. Элибиз биз шунчалык коомго айландык. Биз өзүбүз окугубуз келбейт, бирок укугубуз келет. Муну деле уга берем, муну деле уга берем. Укканда дагы ошо кантип укканды дагы билбейм да, ушуну дагы жарытпайм. Угуп аткан мезгилде кайсы бир жердеги бир зөөкүрлүк болуп атса, же бузукулук болуп атса, ошону байлай коюшум керек дей албайм да. Ошону деле уга берем. Аякта бузукулук болсо, муну деле уга берем. Биякта бирөө келип шыбырап келип мени азгырып бир жаман иш кылса, ону деле уга берем. Керек болсо ага да кошулуп барып ону деле кыла берем да. Буга эмне түрткү болду дегенде өзүнүн укугандыгы. Караңгылыгы. Өзүнүн караңгылыгы. Эгерде ошол өзү окуса, ошол китепти ачса, жок дегенде эки барак окуп туруп ошол жерде нелер жазылган экен деп ошо кайсы бир деңгээлде окуунун өзүн артта калгандык катары кабыл ала баштагандар. Кичине бир соодасы болсо эле тепеңдеп неге айланат, бир желмогозго айланат, дүйнөнү колуна кармап алгандай. Кичине эле бир кызматка барып калса, 7 кабат асманга чыгып, жердегилерди кумурска деп көрүп алат. Кичине эле бир мындайча айткандай элдин көзүнө көрүнүп калса, андан башка жердин бетинде киши жоктой. Бул эмне болгон кара башкача сезет. Өзүн башкача сезет. Жок, сен бери кырып түш, мына жерге кел. Анан сен өзүңдү карап көр күзгүдөн. Мына ошол учурда анан кийин күзгүдөн караганда ал не деген сөз? Ал деген сөз сен китептен карашы, сен кимсиң өзү? Сенин канчалык укугуң бар, канчалык эмне жоопкерчилигиң бар. Ошол эле учурда сен жаныңдагы аялың сага окшош эле адам. Сен жакшы көргөндө ал да жакшы көрөт. Сен сүйгөндө ал деле сүйөт. Сен эңсеген ысыкты ал дагы эңсейт. Сен жек көргөн муздакты ал деле жаман көрөт. Сен сөккөндө жаман көрсөң ал деле жек көрөт. Эгерде сага бирөө келип туруп төбөңө муш менен урган болсо, сен кандай болосуң дегенде, кантип ошол учурда сенин күйөөң аягыңдын үстүнө резинкаларды, баллондорду илип коюп туруп, сен иши аны камерага тартасың деген. Мисалы үчүн ошондой эле бир окуялар бир Баткенде болуп өттү. Бир келинчек өзүнүн бир эркелеп, аял да, анын калоосу, анын аялдык мүнөзү, анын аялдык сапаты,
Ал күйөөсүнө кээде доорат, кээде эркелейт, кээде айтайлык мындай жатканда ачуусун ошону менен чыгарабы дегендей нерселер да, туурабы? Ал үй бүлөнүн ичинде сакталыш керек эле. А бирок абересе эле абересе деди. Аберсем аберейин деп абайыр койбостон аны эмне кылды? Элге чыгарып. Бул абийирдин кеткени. Биринчи кимде? Мына эркекте кеткен абийирдин жоктугу. Экинчиден мен айтам, бүгүнкү күндөгү эркектер мындайча айтканда келгиле келгиле десек, ушу мечиттен бир нерсеге бир билбейм эмнеге качышат. А жок дегенде келгенде ошол өзүнүн укук милдети менен кошо аялынын деле укук милдетин таанып кетет эле го. Биз айтып атпайбызбы, бүгүнкү күндө биз мектепте окутпасак, же садикте айтпасак, же үй бүлөдө ошого айта турган бир үй бүлөдөгү болгон ата энедеги болгон мүмкүнчүлүк же кудурет ошого жетпесе, эми каяка барайлык? Көйгөй биздин мындайча айтканда төбөбүздөн ашып түшүп атат, аны чечүүгө келген учурда биздин күчүбүз жетпей атат. Ошондуктан буну чечип бере турган бир гана нерсе эмне? Улуу жараткандын адамзатты сактай турган, сактап коюш үчүн жиберген жолу бар да. Ушул эле. Мына ошол жол эркектин эркектей болгон милдетин берет, анын ошого жараша укугун берет. Аялдай болгон милдет жоопкерчилигин берет, ошого ылайык болгон укугун берет. Бирок экөөнү алып келип туруп теңдештиргенде эмне дегенде, Алланын астында аял менен эркек ушундай бап-барабар. Ибадатка келбесин, жашоо укугуна келбесин, мындайча айтканда үй бүлө, турмуш курууга келбесин. А бирок качан чогулуп келип туруп баягы турмуш жүгүн тартууга келген учурда ар кимдин өзүнүн мүмкүнчүлүк, кудурет, айтайлык өзгөчөлүктөрүнө жараша милдет жоопкерчиликтери ар башка берилет. Ал деген сөз камсыздоого, каржылоого, айтайлык эмне деп коебуз биз? Нафаканы эмне деп коебуз? Үйдүн камсыздоосу. Үйдүн камсыздоосу толугу менен каржылоосу. Ал аялы айтайлык аялы барып туруп иштегенге эч кандай анын эч ким мажбурлаган акысы жок. А бирок аялдык табиятка, аялдык чөйрөгө ылайык, анын билими, анын жөндөмү, ошол эле учурда аялдын табиятына доо кетпей турган чөйрө болсо, анда ал барып иштегенге дагы укуктуу. Бирок эч качан айтайлык бир аял, айтайлык эркектердин арасына кирип иштегенге ислам уруксат бербейт. Же болбосо аялды алып туруп базарга чыгарып туруп титиретип суукта Кытайдын сумкасын мойнуна илип туруп Сибирге айдаганга уруксат бербейт. Ал деген сөз, ал аялдын урматы сакталсын, аялдын табияты сакталсын, аялдын аялдык назиктиги өзүнүн ордунда калсын. Себеби дегенде аны Алла Таала ошондой кылып туруп назик кылып жаратканбы, аны ошондой кылып гана сактаганга болот, башка жол менен сактаганга болбойт. Көрдүңүзбү? Мына ошондуктан бул маселеде биз эмне бүгүнкү күндө бир гана чакырык калат да, келгиле динге. Дин маселеңизди чечет. Окугула. Окуу гана маселеңерди чечет. Билгиле, билим гана силерди куткарат. Эгерде сен окубасаң, билбесең, тааныбасаң, ошону каалабасаң, анда билгендей жашай бер. Анын ишим жок. Бирок ар бир акылы бар адам, мен ойлойм бүгүнкү күндө ал бир гана өзүнүн жеке тагдыры менен, өзүнүн жеке жашоосу менен алек болбостон, өлкөнү дагы, мамлекетти дагы, улутту дагы акырына келген учурда дегеле адамзатты дагы ойлонуш керек. Анын себеби дегенде коомго түздөн түз ашуунун дагы орду бар. Эгерде жакшы кылган болсо коомго ошол жакшылыгын калтырып кете алат, эгер жамандыгы болсо ошол жамандыкты коомго калтырып кетет. Экөөнүн тең сурагы бар. Бирдей. Машалла, Алла разы болсун. Бул жактан дагы көптөгөн суроолор келип атат. Ошолордун баягы үй бүлөгө тиешесин гана бул жактан окуйун. Көбүнчө бул нерсе могу түштүк тарапта бар. Баягы үй бүлөлүк олтуруш деген нерсе барбы? Ушул нерсе ислам чөйрөсүндө ушул нерсе барбы жокпу? Ислам буга тыюу салабы же кандайдыр бир чектер менен олтурса болобу? Билесизби? Өзү коом социалдашкан мезгилде аны ар кандай иш аракеттер, ар кандай болгон иш чаралар эмне кылат, ишке ашырат да, орундатат. То есть ал деген сөз мисалы үчүн
коом ар бир үй бүлө өзүнчө жашаган менен коом болбойт да. Туура, ар бир көчө өзүнчө жашаган менен коом болбойт да, туура. Социалдаш керек, алдын болуш керек, аралашыш керек, журулуш керек, карым катнаш болуш керек, барды келди болуш керек, жаман жакшылык деген бар, ушундай нерселер бар да, туура. Ошондо кийин ушунда үй бүлө ким менен катташат дегенде эң биринчи үй бүлө туугандар менен болгон катташын не болуш керек, бекемдеш керек. Биринчи негизги нерсе ушул. Буга көңүл буруш керек. Буга менде жок болуп калды эле, силер бара бергилерчи, мен бул жоксун барбай эле коеюн деген шылтоолорду айтпаш керек. Же болбосо мен пулум жок эле, болбосо пулум жок болсо жок деп өзүң кел. Ал шарт эмес. Ал жердеги максат пул чогултуу эмес, максат үй бүлөлөр ортосундагы болгон жакындыкты ишке ашыруу. Бул милдет ар бир үй бүлөгө, ар бир жананга, ар бир мусулманга. Мына ушул биринчи момент туугандарга болгон катташ. Анан экинчиси анан кийин достор менен болгон катташ. Достор менен болгон катташ, эгерде менде дос болбосо бул дагы кандай? Кантип мен жашайм? Дос болуш керек да. А бирок достор менен болгон катташты биз мыйзамдаштырышыбыз керек. Мына ушул жерге бурушубуз керек. Ал эме дегенде бизде мындайча айтканда аяш отуруш деген ат коюп беришет, же болбосо вечер деген ат коюп беришет, же болбосо биз бир айлык отурушубуз деген ат коюшат. Ушундай аталыштар бар да, туурабы? Ал кандай түштө өтөт? Биз классташтар деген нерселер бар экен. Караңыз да. Анан курсташтар деген нерсе болот экен. Группалаштар деген нерсе болот экен. Анан кийин базарда отурганда коллегалар деген болот экен. Ушинтип отуруп келип тургандан кийин жыйынтыгында эмнеге айланып кетет дегенде ал жер үй бүлөлүк институтту мындайча айтканда өтө бир оор акыбалга жеткирип кое турган окуялар ошол жерде болот деп ойлойм да. Мен ушинтип көп угам да. Көп угам. Эмне дегенде ал жердеги болгон тартиптин же болбосо ошол отурушка ылайык болгон эреженин мыйзамдын сакталбагандыгына. Ошол жерде кызгануу пайда болот. Ошо не только кызгануу, ал кызганыч мыякта эле калат дагы, эң оор иштер ошол жерде өтүп кетет экен. Дешеган Кудай бетин ары кылсын, мындайча айтканда бул нерсени даже элестеткен дагы болбойт. Кантип айталык үй бүлө курган, бала бар, жошоңойтуп аткандар барып туруп анан кийин ошол жерде эмне кылат экен? Бири экинчиси менен алмашып, экинчиси үчүнчүсүн иши кылса аягы келип туруп, анан кийин бети ачылып, анан кийин шарманда болуп, анан нарадан бери, анан кийин соттошуп, анан иши кылса үй бүлөлөр талкаланып, ортодогу элдин ортосундагы болгон каттоолордун аркасында турган канча кудалардын ортосундагы болгон айтыш, үй бүлө курулуп, эки куданын ортосундагы болгон карым катнаштын мамилеси билесизби? Жылдап болуп калыңдап, анын ортодогу болгон куда сөөктүк кыргыздардагы бул өтө күчтүү нерсе. Эми баягы эки акмак го бири-бирине кылган бир кайдыгерлигинен бир жаман ишке барды, бирок эки жактагы мынау калк менен була калктын, мынау көчө менен бу көчөнүн ортосундагы мамиле эмне болду эми? Караң да. Мунун доосу каяка чейин кетет эми? Ошондуктан бул маселеде биз мындай бул жерге келген учурда караңгылыктан чыгышыбыз керек болду эми. Бул жерде да караңгылык бар. Биз бардык эле нерсени баягы көңүл ачуу бул стандарт болуп калган да. Мындайча айтканда эң жогору жакта турган, баягы бардыгы суусаган, бардыгы издеген, бардыгы мындайча айтканда кыялданып, бир шилекей агып издеген нерсе жөн эле эмне? Ичиш, бакырыш, кыйкырыш, анан кийин эмне мындайча айтканда баягы кумарды эмне кылуу, жандыруу, кумарды агытуу деп коет го бизде нокатта. Агытып бересиң го немени, айтайлы, байланган буканы же жылкыны ой бергенде эмне болуп кетет? Ал атараңдаган боюнча оңго бир секирет, солго бир секирет, башын ылдый кылар, көчүгүн көтөрөт дегендей. Нафсте ошондой кылышат, эмне кылышат? Айтканда агытып беришет. Нафс агытылгандан кийин ал жердеги эркектин нафси дагы эчтеке эмес. Кудай сактасын, аялдын нафси кое берилген болсо эмне болот? Мына ошондун аркасынан эмне келип атат? Мына ушул кесепеттер келип атат. Ошондуктан негизги маселе дегенде бул караңгылык катары таанылыш керек коомчулукта. Коомчулук ошол нерседе келген учурда, эгерде ошол достор жолуккан болсо да бул жакшы жолугуш керек. Болгону аялдар өзүнчө бир бөлмөдө, достор өзүнчө бир бөлмөдө. Бардыгы чогуу келип, амандашып, сурашып, бара кучакташып, өбүшүп, жытташып, саламдаш шариятта жок. Аялдар мейли, алар кучакташа берсин, аялы менен аял көрүшсө, кучакташса, бири-биринин чекесинен сүйүп койсо, аялдыкы аялга эчтеке эмес. Бирок жаман жери бизде ошол эркек аяшым деп келип туруп аялды эмне кылат экен? Башка бирөөнүн аялын ошондой кылат экен.
Ошол аялдагы чуркап келип туруп аяшым да деп туруп эмне кылат экен? Тоба калат. Караңдар, бул кайсы бир деңгээлде биздин кыргыз коомчулугуна таандык маданият катарган баштап, тилекке каршы. Бирок кыргызда бар беле, бирөөнүн эркеги, бирөөнүн аялын мен мындай эсеп атканда мен кичинемде көргөн эмесмин да мен. Бүгүнкү күндө бул катардагы ишке айланды. Кантип башка бирөөнүн аялын сен аяшым деп барып кучактап туруп эмне кыласың? Аны бетинен сүйөсүң. Кантип? Ким укук берди сага? Дегендей суроо коюш керек да. Сен кимсиң ошондой кылганга? Ошол аялдын астында. Сага Кудай такыр укук берген эмес ага. Тегинин күйөөсү такыр укук берген эмес ага. Карабай. Бул жерде мындай айтканда жөн эле ортодо бир башка бир маданияттардан келип, башка бир таасирлердин аркасында биз өзүбүздүн коомубузга кадимки катардагы жашоо нормасы катары киргизип алган бир көйгөйлүү сүрөт пайда болгон да. Бул нерсени биз эмне кылышыбыз керек? Элге түз эле айтышыбыз керек. Бул караңгылыктын несі? Белгиси. Караңгылыктын белгиси. Себеби дегенде, шарият эмнеге чакырат дегенде, башка бирөөнүн үй бүлөлүк укугун сен жогору баа. Ушул сөзүңүзгө эле аркасынан бир суроо келиптир. Аялдар өзүнчө черный касса деп коюшат, мисалы. Ошондой олтурса болобу деп. Эми баягы албетте ар бир нерсеге айтып атпайм. Бул дагы бир маданият, айталык. Черный касса деген сөз эми башка маданияттан келген аталыш. Башка элдин маданиятында, башка элдин тилиндеги, башка элдин турмушундагы бир аталыш. Бирок маңыздык жагына келген учурда динибиз колдогон маңызы бар, мааниси бар. Эмне дегенде, туугандар, достор, мындай бири-бирине ишенич арткан, бири-биринен эчтекени аябаган адамдар ортосундагы болгон бир колдоонун бир эмнеси, формасы. Кантип колдоо көрсөтөм дегенде айталык, мен, сиз бул жакта дагы 5 бала биригип туруп, достор биригип туруп эмне кылабыз? Давайте бири-бирибизге мезгил менен бир турмуштук эми жашоо бардыгында тегиз эмес да, бирөөнүн акчасы бар, бирөөнүн акчасы жок дегенде кичине тартыштык менен жашайт. Ошол мезгилде жок дегенде бир үйдөгү бир буюмду коюп алганга кичине каражат кетпей атат. Барып кредит алсаң бул арам. Андан көрө 6-7 балда бириксек, бир жолу топтогон мезгилде 80 миң чогулуп калат. 80 миңге мага бир жакта бир окат келет. Мен 80 миңди кайра берген мезгилде айлыгымдын чекесинен берип туруп, мезгил келген учурда мен 150 сом же 15 миң сомдон берип койгонго эмне күчүм жетет. Бул деген сөз араб тилине келген учурда ат-таун ал-ахави депсек болот. Достор арасында, бир туугандар ортосунда болгондо бир колдоо, жардам. Же болбосо ат-таун ал-акариб десек болот. Туугандар ортосундагы болгон колдоо, жардам. Мындай кылып, же болбосо ошол подружкалар ортосунда кылса болот. Достор ортосунда кылса болот. Туугандар ортосунда кылса болот. Бир гана ушул черный касса деп атабай койсо жакшы болот. Алла разы болсун. Бирок ушуга бир чектөө киргизсе жакшы болобу дейм да. Мисалы, эгерде ошол чектөөнү эмнеси менен байланыштырсаңыз, эгерде ошол кылынып аткан иштин аркасында дагы бир акча чыгымдарга барып, ашыкча дагы мындайча айтканда бир чектен чыккан байланыштарга өтүп, анан мындайча айтканда абийирдик чектердин бузулушуна алып бара турган болсо, анда бул нерсени эмне кылган жакшы? Жөн эле акчаны жыйнап туруп эле конверт менен берип бериш керек, бүттү. Анан башка эч нерсе жок. Мен ушул нерсеге күбө болдум. Негизи 1000 сомдон 10 адам жыйнайт экен. Ар биринин үйүнө барып чай ичип келишет экен. Бирок ошол чайга короткон, баягы олтурушка короткон акчасы 15 миң көбүрөөк да. Бул атаңдын иши деп койсок болот. Бул нерсеге чектөө жок, бул нерсенин кереги жок. Бул урагерчиликтен, ысырапкерчиликтен башка пайдасы жок, бул арам. Аллах разы болсун. Бул ушул биздин акыркы суроолорубуз болсун. Анан жыйынтыктоо иретинде жооп берсеңиз жакшы болот. Азыркы учурда жана да жооп бердиңиз, бирок жыйынтыктоо иретинде бир дагы айтып койсоңуз, ошол үй бүлөнүн сактап калуунун эң оңой жолу бул эмнеде болот? Жакшы. Алла Таала Куранда "Estağfirullah ya eyyühellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum naran وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين." Allah'a iman keltirgenler,
өзүңөрдө дагы үй бүлө мүчө жакындарыңарда дагы оттун азаптуу жалынынан сактагыла. Себеби дегенде ал жерде таштан жасалган оттор бар. Таштын оту отундукунан күчтүүрөөк болот. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала деген вакуду аннас вал хижара. Ал жерде адамдар да күйөт, адамдар менен аларды алып уnuткан таш дагы болот. Мындайча айтканда анын азабы, анын оту ушунчалык күчтүү. Ошондуктан ушундан коркуп силер эмне кылгыла? Өзүңөрдү да үй бүлө мүчө жакындарыңарды да ушундан абайлагыла деген. Сактагыла деген. Ал эмне дегенде бүгүнкү күндө биз бир жашоо үчүн маанилүү болгон маселелерди артта калтырдык дагы мааниси жок нерселерге катуу көңүл буруп алдык. Натыйжасын көрүп атабыз. Кечээ күнү кантип үй бүлөнү тургузсак болот деген суроону берчү элек да. А бүгүн кантип сактасак болот деп суроо берип баштадык. Караңыз айырмасын. Кудай сактасын, мындан кийинки сурооңуз эмне болот? Үй бүлөнү каяктан тапсак болот деп калбасак эле болду. Караңыз да. Тепкичтүүлүктү караңыз канчалык бат кеттик. Ошондуктан бул жерден мен биринчи айтат элем, үй бүлө эгерде курелек болсо, үй бүлө курелек болсо, тактыктуу үй бүлө курганга ылайык шерик табыш керек. Аял болсо ошондой боло эркек издеш керек, эркек болгон болсо ошондой аял издеш керек. Татыктуу үй бүлөгө куруп кеткенге ылайык жар издеш керек. Эгерде үй бүлө куруп калгандар болгон болсо, анда бири-бирине болгон сабыр, кечирим, анан чогуу укук, жоопкерчиликтерди так аткаруу менен. Эгерде алар үй бүлө куруп, бала көрүп калган болсо, өздөрү көрүп өткөн, өздөрү жашап өткөн кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды балдарына ыраа көрбөш керек. Андыктан балдарына туура тарбия бериш керек. Биз башында айттык, бул коомчулуктагы болгон үй бүлө, каралган учурда үй бүлө бир чиркелген вагондун ортосунан бөлүп алынган бир нерсе катары карабастан, жок, бул уже кетип аткан бир чиркелген вагондун ичиндеги бир өз катары карашыбыз керек. Ошону менен баратат. Аны мүмкүн болушунча оңдогонго, түздөгөнгө, аны нукка салганга не кылышыбыз керек бүгүн? Аракет кылышыбыз керек. Мына ошентип биз балдарыбызды чоңойтсок, анда эртеңки күнү биз мындай суроолорду бербейбиз коомдо. Кантип сактап калыш керек деген суроо, бул уже жоголуп бараткандыктын суроосу. Чөгүп бараткан адам, колуңду бер деген кыйгырыкты билесиз, Кудай сактасын, сууга түшүп кетип аткан адамдын колунан эмне чыгат? Ошондуктан бүгүнкү күндөгү биздин мындайча айтканда ач кыйкырык деп айтсак да болот муну. Же болбосо кайгылуу чакырык десек дагы болот муну. Муну мындайча айтканда улуттун мындайча айтканда бир коркунучу катары дагы кабыл алышыбыз керек. Ошондуктан мен айтат элем, биздин убактыбыз кандай болуп калды? Аягына чыккандыбы? Мына ошондуктан бүгүнкү күндө мен кайрадан эле бардык биздин көрөрмандарга, биздин YouTube каналындагы, Facebook баракчабыздагы, деги эле жалпы ушул Кыргызстандагы кыргыз калкына, кыргыз мусулман чөйрөсүнө кайрылып айтат элем, келиңиздер, жараткандын жибине бекем тоголук. Жараткандын жибин кармансак, ал бизди сактап кала турган ошол нерсе. Ал эмне дегенде, ал ошол жердеги калтырылган ар кимдин өз чегин таанып жашап өтүү. Укуктар ачык көрсөтүлгөн. Ал жерде эч кандай бир татаал эчтеке жок. Болгон ал нерсени тааныш керек, аткарыш керек. Калганын Кудай таалам өзү эмне кылат? Жол ачык. Ошол. Алла разы болсун. Дагы бир жолу биздин чакырыгыбызга келип жооп бергениңиз үчүн сизден Кудай таала разы болгон болсун. Азыр жооп бергениңизге биз жазып алсак дагы, жазып жашообузга түшүрүп алсак, мен оюмча эң жакшы үй бүлө түзөтүбүз деген ойдобуз. Дагы бир жолу Аллах разы болсун. Ушун менен биздин көрүүбүз, биздин эфирибиз аягына келип чыкты. Биз менен конокто болгон устазыбыз Аким Ажы Эргешев болду. Дагы бир ирет Аллах разы болсун. Дагы бир ирет разы болсун. Кийинки көрүшүүдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.